Өлкө башчысы Садыр Жапаров Өзбекстан президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды. Анда кыргыз-өзбек алакалары стратегиялык өнөктөштүк духунда өнүгүп, чыңдалып жатканы белгиленди. Тараптар өлкөлөр ортосундагы маданий, гуманитардык жана билим берүү байланыштарын чыңдоону талкуулашты. Саида Мирзиёева президент Садыр Жапаровго Өзбекстандын президентинин саламын айтып, мамлекеттер аралык мамилелердин жогорку деңгээлге чыгышына эки өлкөнүн лидерлеринин маанилүү ролун белгиледи. Ошондой эле жаштар ортосунда достук мамилелерди орнотуунун символу болуп калган Закават интеллектуалдык оюну тууралуу айтып берди. Урматтуу Саида Шафкатовна, меймандос Кыргыз жерине, Бишкек шаарына кош келиңиз. Сиздин бүгүнкү сапарыңыз биздин мамлекеттер аралык бир туугандык мамилелерди мындан ары да чыңдоого өбөлгө түзөт деп ишенемин. Өзбекстан биздин ишенимдүү коңшубуз жана стратегиялык өнөктөшүбүз экенин дагы бир ирет баса белгилеп айта кетейин. Кыргыз Республикасы Өзбекстан Республикасы менен биргеликте ар тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө даярбыз. Соңку жылдары менин кымбаттуу кесиптешим Өзбекстан Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевдин колдоосу менен кыргыз-өзбек мамилелери жаңы доорго өтүп, стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн бекемделиши бизди абдан кубандырат. Тарыхтын барагын ачсак, биздин элдерди нечен кылымдарды карыткан достук, ынак коңшулук, орток маданий, диний баалуулуктар жана каада салттар байланышып турат. Биздин достугубуз жана боордоштугубуз ырааттуу бекемделишине мындан ары дагы терең ишенемин. Уважаемый Садыр Нургаджоевич, спасибо вам большое за приглашение, за теплый визит. И для меня большая честь встретиться с вами лично. Спасибо вам за ваше время. Это мой первый визит в качестве руководителя администрации президента Узбекистана, и я его совершаю в братский Кыргызстан. Я очень рада с этим событием, и я впервые в Бишкеке. Это очень живой и красивый город. Ему удалось сохранить национальный колорит на фоне современности, и это впечатляет. Отношения Узбекистана и Кыргызстана основаны на доверии и общей истории. Нашим странам оказалась по силам сложнейшая задача решить пограничный вопрос, упростить, открыть новые пункты границы, упростить пересечение границы. И сегодня это можно сделать с помощью национальных ID-карт, которые признаются по обе стороны границы. За последние полгода границу пересекли почти 4,5 миллиона человек. И для меня лично это доказательство родственных отношений между нашими народами. Трехсторонняя встреча лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Ходжанде и подписание мирного договора о точке стыка государственных границ трех государств показало, что в регионе приоритетом является мир и уважение друг к другу. И так пусть будет всегда.